Сузак районундагы Манас атындагы мектепте 11-класста билим алып жаткан Сайкал Казакбаева учурда жалпы республикалык тестирлөөгө кызуу даярдыктарды көрүүдө. 3 айлык курстарга барып, мындан сырткары тестке даярдоо үчүн мектептен да мугалимдер бөлүнгөн. Каарманыбыз ЖРТдан жетишерлик деңгээлде бал алса, экономист адистигине тапшырат. Даярдыктар азыркы учурда аябай жакшы өтүп жатат. Биздин мектепте кошумча кружоктор деле бар, кыргыз класстарга, орус класстарга жана башкаларга деле бар. Колдонуучулуктан бар. Анан кийин ОЕРТга даярдангандар үчүн кыргыз тилинен бар, орус тилинен бар. Кыргыз тилинен болсо Сыдыкбекова Гүлүшман деген эжекебиз бизди аябай жакшы даярдап жатат. Азыр ОЕРТга тапшырабыз деп атабыз. Кээ бирлери тапшырбайт. Мен каалайм экономист болушту. Пробный ОЕРТдан 150 проходныйдан бийик алып, Бишкекке Манас окуу жайына тапшыргым келет. Келечекте Кыргызстандын керегине жараган кыздардан болгум келет. Окуган окуу менен Кыргызстанга жардам тийгизүүнү каалайм. Сузак районунда быйыл жалпы 1900га жакын окуучу 11-класста аяктайт. Анын 821 бүтүрүүчү ЖРТ тапшыруу үчүн арыз калтырган. Учурда каттоо жүрүп жаткандыгы айтылды. Ал эми Манас мектебинде болсо, бул жылы 11-классты 37 окуучу аяктаса, анын 14-ü ЖРТга катышып жатат. Биздин мектепте 37 11-класстын бүтүрүүчүсү 37 окуучу бар. Алардан жалпы республикалык тестке 14 окуучу катышып жатат. Бирок акыркы күндөргө чейин биз окуучулардын үй бүлөсү менен байланышып, акыркы күнгө чейин дагы даярдап катыштырганга аракет кылабыз. Өздөрүнүн үй бүлөлүк шартына байланыштуу, өздөрү каалаган кесибине тапшыруу максатында тестке катышкан жок. Бүтүрүүчүлөрдүн айрымдары турмуш шартына байланыштуу тапшырбайм десе, айрымдары чет өлкөгө барып эмгектенем деп ЖРТ тапшыруудан баш тарткандыгын айтышат. Деги эле бүтүрүүчүлөр кесиптин кайсыл түрүн тандап жатышат. Сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Буюрса, ортодон жакшы упай алып, жогорку окуу жайларга тапшырыш максатыбыз бар. Кайсы? Лингвистика, иностранный языки. Бишкекке медакадемияга барып, Кыргызстан элиге кызмат кылып. Азыркы маалда мен авиационный училищеге тапшырайын деп чечтим. Ал училище Бишкекте болот. Ошого пробный ортодан 110 балл, андан жогору алып, жакшы тапшырайын деп жатам. Мед училище. Мен юриске. Мен мед. Сузак районуна салыштырмалуу Жалал-Абад шаарында бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүк пайызы ЖРТ тапшыруу үчүн арыз калтырган. Алсак, бул жылы калада 986 окуучу 11-класста аяктаса, анын 870-и жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу үчүн катталган. Быйылкы окуу жылын Жалал-Абад шаарында негизинен 986 окуучубуз бүтүрөт. Ошолордун ичинен жалпы республикалык тестирлөөгө каттоого 870 окуучубуз катталды. Бүгүнкү күнү бул жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга чейин биздин шаарыбызда окуган окуучуларыбыз жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырат. Бул билим берүү министрлигинин графигинин негизинде 15-майдан 21-майга чейин өтөт. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнүн болжолдуу мөөнөтү белгилүү болду. Тагыраак айтканда, өлкө боюнча мектеп бүтүрүүчүлөрү 15-майдан 24-майга чейин тест тапшырышат. ЖРТга катышуу үчүн 53.669 адам катталган. Ал эми негизги тесттин босого баалы тестирлөөдөн кийин белгиленери билим берүүнү жана окутуунун усулдарын баалоо борбору тарабынан маалымдалды. Белгилей кетсек, бул жылы өлкө боюнча 11-классты 80.348 окуучу аяктайт. Айбек Исабеков, Шазат Экенбердиев, Регион.